Бақыттың негізгі формуласы эмнеде? Азыр биз көчөгө чыксак эле рекламаларда, асылган телезорлордо, көчөдө эле ким болбосун, соц тармактарда ким болбосун, мен бизнести үйрөтөм, мен мотиватор адаммын, же бизнести үйрөтөм, мен бизнесменмин, психологмун, сизди бакыттын чокусуна алып чыгамын деген адамдар толуп ташып кетти. Бардык адамдар бизди байкагысы келип калды. Биз урматтуу мекендешим бақыттың негізгі формуласын кантип билебиз? Кантип табабыз аны? Бүгүн материалдык муктаждыкка байлап, биз акчалуу болсок, машиналуу болсок, үй жайлуу болсок, ушул нерселер болсо биз бактылуу болобуз деп бир нерселерге өзүбүздү байлап алганбыз. Бирок ошол нерсеси бар адамдар дагы бактысыз. Демек, акчада, бийликте, байлыкта эмес экен бактылуулук. Эгерде бакыт ушул нерселерге байланганда, анда ушул нерселерге жеткен адамдар бактылуу болот эле. Бирок көрүп атабыз. Бул жердеги тынчтык, урматтуу мекендешим, жүрөктөгү, көкүрөктөгү тынчтык. Буну Аллах Таала ар кимге бере бербейт, жүрөктүн тынчтыгын. Ошондуктан азыр негизги бир бактылуулуктун формуласы айтылат. Бул, урматтуу мекендешим, Имам Малик. Ар жерлерге барып, сабак уюштуруп, сабак берип, Чубак устаз рахматуллах, Чубак устаз да ар жерлерге барат эле, сабак уюштурат эле. Аллах рахматын алсын. Ошол сыяктуу эле, ошол учурда дагы бул имамдар ар жерге барып сабактарды кылышчу, сапарларды кылышчу. Имам Малик бир жерге келип, мечитте кутанды окуп, түнөп, анан жолунда улап, кайра кетемин деп бир мечитке келип түнөйт экен. Түнөп кутандан кийин, кутанды окуп бүткөндөн кийин ал жердеги кароолчулар, башкалар келип, бул жерде жатканга болбойт деп чыгарып коет экен мечиттен. Мен кутанды окудум, ушул жерде түнөп, эртең кайра жолун улап кетем десе дагы жок, чыкпасаң болбойт дейт. Имам Малик сыртка чыгып өзүнө бир орун таап алып ошол жерде отурат. Баягы кароолчуга окшогон бир адам келип, сен дагы эле кете элексиңби? Бул жерден чык деп атам деп, кайра кийимдеринен кармап тартып чыгарып коет. Урматтуу мекендешим, Имам Малик мен дегенде ошол учурда дагы анын көдөнүн асманга көтөрүп, сыйыр урматын өз жайына кое турган адамдар табылат эле. Урматтуу мекендештерим, пайгамбарыбыздын учурунда мындай камералар, соц тармак деген нерсе болгон эмес. Бирок алардын аты азырга чейин сакталып калды да. Мунун негизги себеби эмнеде? Динге эмгек кылгандыгы үчүн. Өзүн таанытыш болгон эмес алардын максаты. Динди таанытыш болгон, урматтуу мекендештерим. Ошондуктан алардын аты дагы тарыхта калды. Имам Маликти ошентип чыгарып койду. Имам Маликтин окуясына көп болуп турган бул жактагы тандырчы бир нанчы жигит карап туруп Имам Маликтин алдыга келип, мени алдымда кааласаңыз түнөсөңүз болот дейт. Имам Маликти шерик кылып алат. Кийин баягы жигитке карап турса, Имам Малик ушунчалык салаватты көп айтат экен баягы жигит. Нан жапкандагы түнү менен уктабастан нанды даярдашат эми набайчылар. Эртеги саркыга элдерге нан бериш үчүн, нан ысык нандарды бериш үчүн. Баягы жигит дагы ар бир нанын жапкан учурда, бир нерсесин чапкан учурда, камыр кылган учурда ар бирине салават. Саллаллаху алейхи ва саллям, саллаллаху алейхи я расулаллах, саллаллаху алейхи я хабибуллах. Салаватты койбойт экен ар дайым. Салаватты тилинен түшүрбөйт экен. Эмне кылбасын? Имам Малик анан суроо берип, сен салаватты качан үйрөндүңүз? Салаватты качан үйрөндүңүз десе, баягы жаштыгымдан бери ушундаймын мен. Жатсам да, турсам да, бассам да, отурсам да, эмне болбосун, кандай учур болбосун, мен салаватты токтотпоймун. Салават сизге эмне берди, эмнеге жеткизди десе, бардык нерсени берди. Салават алкуу колумду жайып Аллахтан эмнени сурасам, бардыгын берип жатты ушул салаваттын себебинен дейт да. Бардык нерсеге үмүт кылган нерселериме жетиштим. Бирок бир нерсе калды дейт. Эмне калды десе, ушул бир Имам Малик деген өтө улуу имам бар экен. Ошо менен жолуктургун Аллахым деп дуа кылган элем, ошол тилегим ашкан ишке аша элек. Калган тилектерим бардыгы орундалды дейт. Ошондо Имам Малик, сиздин дуаңыз мени ушул жерге алып келди дейт да. Мына, урматтуу мекендешим, чыныгы бакыттын формуласы. Жүрөктөгү тынчтыктын формуласы. Биз бүгүн техника өнүгүп кетип, адамдар шашып калдык, шашып жашап калдык. Тез жашап калдык.
Ушул учурда жүрөктүн тынчтыгын табыш бул эң кыйын маселе. Кайдан табабыз десеңиз, салаваттан табасыз. Зикирден табасыз. Урматтуу мекендештерим, бактын формуласы ушул. Бактылуу болом десеңиз, салават айтың, зикир айтың,